Азыр сөздөрдү жаттайбыз. Бул жерде бардык сезимдерди, эмоцияларды билдирген сөздөр. Биринчи сөзүбүз уурхада, уурада болуп айтылат. Уурада, уурхейо. Бул депрессивный маанайды айтат. Чөгүп кеткен, чүнчүп кеткен маанай. Уурада. Сылпыда, сылпоё. Капа болуу. Пигонхада, чарчоо. Пигонхейо болот. Сиздер бул жактарга айо ойо вариантын жазасыздар. Чеми опта, чеми опсоё кызыксыз. Чеми итта, чемиссоё кызыктуу. Пебурыда ток болуу, курсагы ток, пебуллоё. Пегопыда ачка болуу, курсагы ачуу. Пегоппаё. Аппыда оору, аппаё. Конганхада дени сак, ден соолугу чың. Конганхеё. Писытхада писытхеё окшош. Катта каттаё бирдей, окшош дегенди билдирет. Тарыда эки башка, башкача деген да, таллаё. Покчапхада татаал, орусчасы сложный. Мисалы үчүн бир нерсени кылып атканда оңой эмес да, жеңил эмес, аябай татаал болсо процесс покчапхеё. Кантанхада аябай простой. Мисалы үчүн бир нерсени жасаганда бул жөнөкөй эле, простой эле десек, кантанхеё. Пөнлихада удобный, ыңгайлуу. Пульпёнхада ыңгайсыз, пульпёнхеё. Тыкпёрхада тыкпёлхеё особенный, өзгөчө. Пөңбомхада мындай обычный эле дегенде эч кандай өзгөчөлүгү жок, жөнөкөй эле деген. Бул жердеги жөнөкөй бул татаалбы же жөнөкөйбү ошол жөнүндө айтып атат. Пөңбомхада деген башкалардан айырмасы жок эле, жөнөкөй дегенди билдирип атат. Ну, обычный деп айтабыз орусча, обычный эле экен деп коебуз. Чуңёхада маанилүү, чуңёхеё. Пирёхада керек, пирёхеё. Бир сыйра окуп чыгамын, сиздер кулак төшөп угуп турасыздар дагы, кайталап өзүңүздөргө жазып алгыла. Дал эле ушундай мен көрсөтүп бергендей кылып көчүрүп жазып, бул жака айо ойо варианты менен бул жака котормосун жаза алсаңыздар болот. Анан сураныч, мен уруксатымсыз мындай видео, менин видеолорумду алып, ар бир өздөрүнүн жеке максаты үчүн колдонгондор болуп атат. Колдонсоңуздар дагы менин уруксатымды алып, же болбосо мени белгилеп, менин автордук укугумду тебелебегенге аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле эгер даже колдонуп аткан мезгилде деле мен уруксат бербей койбоймун, сөзсүз уруксат беремин. Жана ошондо менин азыр видео тартып, убактымды кетирип жасап аткан мээнетимди жөн эле мынтип алып туруп эле өзүңүздөр жеке өздөр ар биринин каналдарына колдонбоңуздар, сураныч, мага айтып коюңуздар. Биринчиси uureyo, сылпоё, пигонхеyo, чемиопсоё, чемииссоё, пебуллоё, пегоппаё, аппаё, конганхеyo, писытхеyo, каттаё, таллаё, покчапхеyo, кантанхеyo, пөнлихеyo, пульпёнхеyo, тыкпёреё, пөңбомхеyo, чуңёхеё, пирёхеё. Түшүнүктүү болду, Эгерде айо ойосун кошо жаза кетиңиз десеңиздер, кааласаңыздар, комментарийге жазсаңыздар, кийинки сөздүктөрдү айо ойо варианты менен мүмкүн кошо жазып бергенге аракет кылам. Англисче кошо үйрөнөм, кошо алып кетем дегендер үчүн англисче вариантын дагы кошо эле бул жака калтырдым. Анткени билесиздер, англис тилди билип коюу дагы бул сиздерге аябай чоң плюс болот, чоң жардамчы болот. Буюрса ушул сөздүктөрдү дагы улантууумду кааласаңыздар дагы, кимдерге ушу кыргызча, корейче сөздүк аябай жетпей аткан болсо, кайсы сөздөр жетпей аткан болсо комментарийге калтырсаңыздар, мүмкүн ошого карап дагы кийинки сөздүктөрдү чыгарабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө жакшы калгыла.